Менин бүгүнкү көтөрүп турган маселем ушул Ош шаарындагы Жапалак айыл аймактык ушул башкармагына караштуу болмокчу. Ошо суу маселеси өзүңүздөр билгендей 12 айылда суу менен камсыздоо үчүн мурдагы өкмөт тарабынан 2019-2020 жылдары 160 миллион сом республикалык бюджеттен бөлүп берүү маселеси каралган экен. Акыркы 2 жылдын ичинде көптөн күткөн жашоочулардын ишеничин азыркы өкмөт гана аткарылып, ошол 25 миллион сом акча бөлүнүптүр да. Ошол 25 миллион сом аталган суммага 7 километр болгон магистралдык суу түтүгү салыныптыр, 2 дана насостор орнотулуптур, 500 метр куб болгон 2 дана суу кампалары жана насостук станциянын имараты курулуптур. Ошондой эле насостук жабдуулар орнотулуптур. Албетте бул аракеттер баалуу, бирок көйгөйдү толугу менен чечүү үчүн дагы каражат талап кылынат. Жапалакта 20 миңден ашык калк жашайт. Жапалак Ош шаарынын бирден бир бөлүгү болуп саналат. Ошол себептен бүгүнкү күндө ушул суу, таза суу, канализация, заманбап инфраструктураларды салуу зарыл экендигин белгилеп кетмекчимин. Жапалакта бүгүнкү күндө ошо үзгүлтүксүз суу менен камсыз кылыш үчүн ошо 160 миллиондон 135 миллион сом республикалык бюджеттен калып кеткен экен. Ошону бөлүп берүү зарыл деп эсептейм. Ушуну бир көзөмөлгө алып берсеңиз, себептерин айтып. Ал эми экинчи маселе Ош шаарындагы азиз жана начар көргөн балдар үчүн атайын жалпы билим берүүчү жатак мектеби бар. Ал мектептин имараты 1979 жылы курулган. Ош шаардык мэриясынын балансында турат, каржылоосу билим берүү жана илим министрлиги тарабынан республикалык бюджеттен жүргүзүлөт. Жатак мектебинде 7 жаштан 18 жашка чейин аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн көрүүсү начар жана көзү азиз балдар Кыргызстандын түштүк, Ош, Баткен, Жалал Абад областтарынан келип окуп жана тарбияланышат. Бүгүнкү күндө жалпы 114 бала билим алат экен. Айтайын дегеним ушу аталган мектептин көйгөйлөрү бүгүнкү күндө бул мектепке ошо спорт залын жана имараттын чатырын капиталдык оңдоп түзөөдөн, ошондой эле ичиндеги суу түтүктөрү жана полдоо кафелдердин эскилиги жетиптир да. Ушуга алмаштырууга муктаж экен. Ушуну баягы протоколдук тапшырма бересиздерби же министрликке айтасыздарбы, бир кат жүзүндө мындай жообун берип койсоңуздар. Бүгүнкү күндө аябай мага 2-3 жолу кат менен кайрылды. Катын сизге дагы берем, Кудай буйруса, балдар апарып берет. Чоң рахмат, ушуга көңүл буруп койсоңуз.